Өздөн чыккан өрт жаман, журттан чыккан жат жаман. Мен ушу Садыр Нуркожоевич Москвага келгенде мен 2 суроом бар эле. Ушу биринчи суроом массалык маалымат каражаттарынын булактары туура эмес берген маалымат булактары ошондой эле бурмалап, алдап жана бир жеке менчик адамга иштеген массалык маалымат каражаттары менен журналисттерге кандай иш чара көрүлөт, ушулар менен кандай күрөштөр болот деп мен деген суроом бар эле. Өкүнүчкө карай ошол суроону бере албай калгам. Мына эми өзүңүздөр билгендей массалык маалымат каражаттарынын булактары туура эмес маалымат берип, элди бурмалап, болбогон нерсени жарыя кылып, бир моундай кичикен нерсени чоң пил кылыпчы ушунчалык туура эмес маалымат берген элди дүрбөлөңгө салып, элдин кыжырын кайнатат да. Дагы деле кайталап кетем. Эми мен ГКНМнын башчысына, төрагасына, ошо иштегендерге кайрылайынчы. Урматтуу УКМКнын төрагасы, урматтуу Камчыбек Ташиев, ушундай массалык маалымат каражаттарынын булактарын ээлери, ошого иштеген адистер качан туура маалымат берет, качан буларга туура эмес маалымат берген үчүн иш чара көрүлөт, мен түшүнбөйм ушунчу. Кыргызстандын ичинде иштен чыккан ит жаман эле болуп калды, мындай айткандачы, өзүбүздүн ичибизден эле чыгат ушунун бардыгычы. Мына туура эмес маалыматы, мына мисалы Садыр Жапаров ассаламу алейкум десе, 1 мүнөттөн кийин булар аркасынан алейкум ассалам чыгып атпайбы? Мына еще новостной порталдарга айтып коеюнчу, силер миллионго жакын подписчиңер бар. Кеминде 500 миңден ашык. Ошондой бир кичинекей дич нерсени чыгарып, болбогон, такталбаган маалыматтарды чыгарып, элди дүрбөлөңгө салбасаңар, силердин уровнеңер уже государственный официальный эмес го, бирок ошого жетип баратпайбы ошого чейин эле. Кудайдын алдына жооп бересиңер. Мына айрыкча фейктер, мына боттор, силер дагы жооп бересиңер.